Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү 1 май жаз жана эмгек майрамы менен куттуктайм. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө 1 май майрамынын жаралуу тарыхы менен таанышасыңар. Эмгекчилдикке, сарамжалдуулукка тарбияланасыңар. 1 май Кыргызстанда жаз жана эмгек майрамы деген аталышта белгиленет. Совет мезгилинде 1 май эмгекчилердин майрамы деп эсептелинип, анын жаралыш тарыхы 1886-жылдын 1 майындагы америкалык жумушчулардын эмгек талабына байланыштырылып келсе, Кыргызстанда эгемендик алгандан бери 1 май майрамына жазгы жашыл түс берилип, идеологиялык басымдан арылуу аракети жасалганы байкалат. Бүгүнкү күндө 1 май дүйнөнүн 66 өлкөсүндө салтанаттуу белгиленет. 1 май майрамы Кыргыз жергесинде биринчи жолу 1919-жылы Пишпек шаарында белгиленген. Большевиктер уюштурган салтанатка шаардын калкы чогулуп, митинг өткөрүлүп, майрамдык маанай жаратуу жана 1 майды белгилөө жүрүлгүсү жасалып, майрамдык салт түптөлгөн. Майрамга чогулган кызыл аскерлер жана шаар калкы революциялык ыр менен Пишпек шаарынын борбордук көчөлөрү аркылуу Эмен паркына келип, андагы боордоштордун көрүстөнүнө гүл коюшкан. Эмгек деген сөз адамдардын аң сезимдүү максатка ылайык иш-аракети, жумушу. Накыл сөздөр. Ак эмгектин наны таттуу, жалкоонун жаны таттуу. Жаралган адам эмгектен жарышып иштеп түрөнүп. Адал эмгек абийир таптырат, арам эмгек азабын тарттырат. Акылыңдан адашсаң, ак эмгек менен дарылан. Дөөлөтүңө ишенбе, мээнетиңе ишен. Эмгектин аркасынан чуркасаң, эңсегениңе жетесиң. Эркеликтин артынан чуркасаң, өз ырыскыңды өзүң кечесиң. Адамды адам кылган эмгек. Эмгек гана адамды бактылуу кылат деген экен. Кичинеңден эмгекчил болуп өссөң, кийин чоңойгондо жакшы жашоодо жашайсыңар. Ошондуктан көп окуп, билимдүү болууга аракеттенүү керек. Эч убакта иш кылгандан жалкоолонуп ээринбе, тажаба. Аракетчил, мээнеткеч бол. Сөзсүз түрдө аткара турган ишиңди өз убагыңда бүтүрүүгө үйрөн. Бош убактыңды бекерге кетирбе, кеч телевизор көрүп же компьютерде отурба. Адамды ак эмгек, тынбаган мээнет гана бийик даражага жеткирип, бактылуу кыларын эч убакта унутпагыла балдар.